Эки элдин ортосундагы алака келечек жаштар үчүн чоң мүмкүнчүлүк түзүүдө. Агалай Европанын ортосунда жайгашкан Чехия мамлекетинен академиялык мобилдүүлүк боюнча окуу жайын эл аралык мамилелер факультетине 16 студент келди. Чет өлкөлүк студенттерди окуу жай жамааты жылуу тосуп алып, алгач факультеттеги билим алуучуларга түзүлгөн шарттар менен тааныштырылды. Элдин меймандостугу университет тарабынан студенттерге каралган шарттар чехиялык билим алуучуларга өзгөчө жаккан. Эгер мүмкүнчүлүк болсо дагы да келип билим алууга даяр экенин айтышат. Ошондой эле Чехиядан келген билим алуучулар окуу жайда 1 ай окуусу мерчемделүүдө. Нам очень нравится здесь в Кыргызстане, например, я уже был здесь. Бизди аябай жылуу кабыл алганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазычылык. Мен бул жерде биринчи жолу эмесмин. Былтыркы жылы да келип, жактырып, ошондуктан кайрадан келдим. Мага бир эле Ош эмес, Кыргызстандын бардык аймактары жакты. Ошму Кыргызстандын түштүгүндөгү эле эмес, Кыргызстандагы күчтүү университеттердин бири. Силерде аябай таланттуу, билимдүү студенттер көп экен. Ошму менен Батыш Чех университетинин алакалары мындан ары да жакшырарына ишенем. Талантов, студентов и так далее, и потому что они уезжают уже за границу. Думаю, это очень позитивно. Мы рады, что у нас такие хорошие отношения между нашим университетом и... Ички жана сырткы академиялык алмашуу келечекте кыргыз жаштарынын чет элден билим алууга, тажрыйба топтоого жаңы мүмкүнчүлүктөрүн эшигин ачып берүү максатын көздөйт. Мындан улам октябрь айында Чехия Республикасынын Батыш Чех университетине окуу жайдан 15 студент билим алуу үчүн барууга камынууда. Бул университет менен биздин жакшы иштешип атканыбыздын бир негизги себеби бул эки университеттин бири-бирине болгон, эки эл аралык мамилелер факультетинин бири-бирине болгон ишеними. Биз чоң ишеним менен ошол Европанын, борбордук Европада турган Чехия Республикасынын Батыш Чех университети менен биз мындай бир ишенимдүү, жакшы иш аракетти алып баратабыз. Алсак академиялык алмашуу системасы окуу жайда 5 жылдан бери активдүү иштеп келүүдө. Анын негизинде учурда университетте сырткы мобилдүүлүк боюнча 4000 тегергенде студент билим алса, ички мобилдүүлүктө 100ден ашуун билим алуучу окуп келет. Былтыркы жылы дагы бизге 12 студент, 4 профессор келишкен. Ал эми быйылкы жылы алардын саны көбөйдү, 16 студент. Ошол эле мезгилде бизде былтыр биринчи семестрде 12 студентибиз мугалимдер менен кошо. Экинчи семестрде жазда дагы 12 мугалимибиз барып келишкен. Андан тышкары мен өзүм дагы атайын делегация менен барып булар менен келишимдерди түзүп келгенбиз. Ошол келишим негизинде азыр өз ара алмашуу жүрүп атат. Эске салсак 2017-2018 окуу жылында билим алып, тажрыйба топтоп келген студенттер азыркы учурда алган тажрыйбасын жайылтуунун үстүндө иштеп жатышат. Ал эми бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университети дүйнөнүн 40ка жакын өлкөсүнөн 170тен ашуун жогорку окуу жайы менен кызматташууда. Зиягүл Болот кызы, Эламан Эгембердиев, Үмүт телестудиясы.